Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын эки хадиси Субханаллахи ва бихамдихи деген дуаны келмени айтуунун пайдасы туурасында. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم. Абу Хурайра радиаллаху анхунан риваят келет, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким эртең менен жана кечинде 100 жолу Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи ва бихамдихи деп эртең менен кечинде 100 жолу айткан болсо, кыямат күнү андан өткөн амал жагынан пенде табылбайт. Кимде ким өтөт десе, ким ошол пенде айткандай санды айткан болсо, жадан көбүрөөк айткан болсо, ошол эле адам өтпөсө, башка эч ким муну сооп жагынан, амал жагынан өтүп кете албайт деген. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иза асбаха миат ман кала иза асбаха миата марратин ва иза амса миата марра субханаллахи ва бихамдихи гуфират зунубуху ва ин канат аксара мин занбил бахри равахул хаким." Кимде ким эртең менен жана кечинде Субханаллахи ва бихамдихи десе, күнөөсү деңиздин көбүнөн көбүрөөк болсо дагы анын күнөөсү кечирилет деп хадисте келген. Ошондуктан туугандар, Субханаллахи ва бихамдихини эртең менен жана кечинде 100 жолун айтып турайлы.